куудул, тамада деги эле көп кырдуу талант Эрнест Бөрүбаев менен болгон маекти Супер KG порталынын көрүүчүлөрүнө сунуштайбыз. Эрнест мырза акыркы учурда чыгармачылык айдыңдан бир аз алыстап калгандай сезилип атат. Анда Эрнест мырзада кандай жаңылыктар болуптур? Бирге өзүнөн угуп көрөбүз. Саламатсызбы Эрнест майке? Саламатсыздар, кош келипсиздер. Жүрүңүз анда маегибизди бул жактан алсак. Маегибиздин алгач эле башында сиз кичинекей Эрнестке кайрылсак, бала чагыңыз, окуучулук күндөрүңүз кайсыл жакта, кандай өттү эле? Мен бала чагым Ош областына караштуу Өзгөн деген кылым карыткан жерибиз бар. Ошол жердин Жылалды деген айылында төрөлүп өскөмүн. Мектеп окуу күндөрүм дагы ошол бала чак кезим негизи ошол айылдан өткөн. Мектепте кандай бала элеңиз? Шоп, балким, жоош? Мектепте 3-4 класска чейин кадимки эле катардагы окуучу болсом, 3-4 класстарыман ушул биздин айылда комуз, аккордеон жана башка музыкалык аспаптардан сабак берген Абдурахман Тайбалаев деген агайыбыз бар болчу. Ошол кишинин колуна келип, мени шырдаганды үйрөтүңүз, сахна чыкканды үйрөтүңүз деп ошол кишинин кружогуна катышып, анан райондук кароолор, областтык кароолор болчу эле. Биздин айылдын атынан көбүнчө мен барчумун. Эми ийгиликтер менен келгенде мугалимдер аябай сыймыктанып, тосуп алып, анан чындыгын айтканда мен ушул айылда кемпирдин колунда чоңойгом, чоң энемдин колунда. Үйдө деле, ушу мектепте деле мен эрке болуп чоңойдум да. Ошол чыгармачылыкта азыр сизди куудул, тамада, ырчы катары билебиз. Анан чыгармачылыкка кантип аралашып калдыңыз? Менин атам өзү Кабыл Бөрүбаев деп Бекборбиев менен ушул ал киши сахнага чыккандан азыркы күнгө чейин чогуу иштешип келишет. Эми ушул атам чыгармачыл чөйрөдө жүргөндөн кийин ушул агаларыбызды, эжелерибизди көрүп, мен да кызыгып ушулардай болсом деп эңсеп, өзүмчө кыялданып жүрүп, мен мектепти бүткөндөн кийин бул шаарга келип, ошо атам кеп кеңештери менен ошол кишинин көргөзгөн жолу менен сахнага чыгып ырдап баштаганмын. Андан соң бир 5-6 ай өткөндөн кийин ушул Бешилик деген топ түзүлүп, Рахман Разыков тарабынан. Ушул мен атама ушул топ менен бир аз иштешип, жардам берсең дегенден ушул уюштуруучу жагын атам карап берген. Ошол кезде мен ушул топко кошулуп калып, андан кийин ушул 1,5 жылдай ошол топто жүрүп калдым. Анан ошентип башталып кетти бардыгы. Ушул Бешилик деп аябай кудулдар тобу бир убакта аябай катуу чыгып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон кудулдар тобу эле да. Анан азыркы күндө тарап кетти. Эмне себеп? Ошол Бешилик тобундагы балдар менен мамилеңиз кандай азыркы күндө? Өзү негизи дүйнө жүзү боюнча эле көп топтор чачылып кеткендер көп да. Себеп дегенде мына ата бабабыз айтып келген сөз бар. Кыргызда жакшы сөз бар. 2 кочкордун башы бир казанга кайнабайт депчи. Ал жерде 5 кочкордун башы бир казанда кайнаганда көп болсо да, аз болсо дагычы. Бир аз элге таанылып, жол көргөндөн кийин ар кимдин өзүнчө характери болуп калат, пейил, мүнөзү дегендей. Жогору жактан биздин ушул агайларыбыз, башчыларыбыз дегендей ал жактардын бир келишпестиктер болуп калат. Эми ошонун себептеринен топ чачыраганга туура келген. Алгачкы жолу ушу Санжар Бердибеков досум экөөбүз биринчи жолу өзүбүздүн жолубуз менен кыргызча айтканда тиричилигибизди кылабыз деп чыгып кеткенбиз. Азыр мамилеңиздер жакшы эле же эми атаандашуу деген да болот чыгармачылык чөйрөдө? Атаандашуу деген өзү негизи жакшы нерсе да, бул адамга бир пайда алып келе турган эле нерсе. Бирөөгө атаандашып, бул мындай кылып атат, мен кылбай калсам, мен да аракет кылышым керек деген ой пайда болуп, алдыга жылуу болот да. Бешилик тобу башкаларына атаандашып, баягы көп эле ынтыла берген болгон болсо, эмдигиче көп ийгиликтерди багынтсак керек эле. Бизде ошол атаандашуу жок болуп калды окшойт го. Азыркы учурда бири-бирибизге мамилебиз аябай жакшы, бир туугандай болуп калганбыз. Жакшылык жамандыкта сөзсүз түрдө биринчи болуп биз
турабыз, бири-бирибизге жөлөк болуп дегендей. Биринчи эле сизди Кодул катары тааныдык. Андан кийин ырдап чыктыңыз, андан азыр Тамада деп билип жүрөбүз. Анан үчөөнү бирге алып кетиш сиз үчүн оорбу? Ушул кандай Тамада болуп калдыңыз, эмне себептен, кантип кызыгып калдыңыз? Бул эми ырчылык, кодулдук деген өзү негизи жолу бир эле болуп атпайбы? Бир эле сахнада. Тамадалыкты бөлүп башка бир кесип деп айтканга болбойт. Бул эми ырчы, кодул деп анан тойго чакырат да тамадалыкка ушу тоюбузду ырдап берсе, ушу күлкүлүү кылып жакшы алып барып берсе, кудул дагы, ырчы дагы дегендей кылып чакырышат. Анан бул тамадалык деген бул адамдардын, той кылган элдердин көңүлүнө туура келип калсаң чакырышат дегендей. Негизи 90-жылдары элибиз бир аз кыйналган учур болгон. Ал маалда тойлор аз болуп, эми элдер тойго суусап турган болчу да. Азыркы учурда эми Кудайга шүгүр деш керек. Кудайдын куттуу күнү той, кайсы ресторандарга барба, толтура эл, той дегендей, жакшылык дегендей, Кудайга шүгүр деш керек. Ушул анан тамадалык кылып түн бир окумга чейин жүрөсүз. Чыгармачылык деген негизи эле оор нерсе да. Анан үй бүлөңүз, жеңебиз көнүп калса керек, кандай болуп жатат? Мен негизи азыр учурда бойдокмун. Бойдок болгондон кийин өз башың өзүңдө дегендей. Эми бойдокмун деп калдыңыз, азыр биздин порталды, Супер KG порталын көрүп жаткан бийкештерде суроо туулуп атат болуш керек. Мен ишенип атам. Ушундай мыкты жигитке, өз ишин мыкты билген жигитке кандай айымдар жагат экен? Көңүлгө туура келген, ар бир адамдын өзүнүн баягы табити болот да. Адамды жаман деп болбойт. Өзү негизи жаман адам жок. Кудай баардыгына ушул ыйманды, кебете кешпирди дегендей өзүнө жараша кылып берген. Жанагы маңдайга жазганы, Кудай сен ушу менен бактылуу болосуң деп маңдайга жазып койгон болсо, кандай жаман жактар болсо дагы чыдап, жакшы жактарын сиңиреп дегендей өзүмдүн табитимди айтып кое турган болсом, баардыгы эле жакшысын жакшы көрөт да, сөзсүз түрдөчү. Ошол үй бүлө деп калдык, анан өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу, ата энеңиз, бир туугандарыңыз көпчүлүк эле билбейт экен. Мажит ырдап жүрөт, ошол сиздин энеңиз экен. Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Өзүм негизи 9 бир тууганмын. Ушу уул балдардан эң кенжебиз, эң кичүүбүз ошол Мажит. Андан кийин карындашым бар, ал дагы ошол сахнага анча-мынча чыгып ырдап калып жүрөт. Негизи чоңойгондо ырчы болбойм, мен юрист болом деп жүрөт өзү. Кудай тилегин берсин. Өзү биз жалпы эле бардыгыбыз чыгармачыл. Бүт инелерим дагы бирөөсү студияда иштейт, бирөөсү кафеде иштейт, ырдап дегендей. Ушул чыгармачылыкка аралашып калгандан бери эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз? Анан болот эмеспи мындай учурда ушул өзгөчө чыгармачылыкта койчу ушул чыгармачылыкты деп кол шылтеп ушундай бир капа болгон, ушунчалык көңүлүңүзгө тийген учурлар болду беле? Мындай нерсе өзү негизи көп болот. Артист, депутат да болот, министр да болот, президент да болот. Бирок ушул президент, министр, депутаттар артист боло албайт. Анан кээ бирлер бар, түшүнбөгөндөр бар. Койчу артист да деп эмне максатта ал сөздү айтат билбейм, бирок артисттин негизи тилеги, ою жакшы болот. Мисалы, эң эле биз каргап урушканыбыз, Илайым бизге ишиңер түшүп калсын деп каргайбыз. Той кылсаңыз, жакшылык кылсаңыз, бизди чакырсаңыз, бизге ишиңиз түшүп калса депчи. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген бир макал бар да. Анан ойлоп бирок ишке ашпай жүргөн пландарыңыз тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Атым башка коем деген бир комедия кино тартканмын. Бирс ошонун экинчисин тартам деген максатым бар. Бул сөзсүз эми тартыла турган нерсе, бирок раматылык Санжар Кадыралиев деген агабыз бар болчу. Ошол киши экөөбүз тирүү кезинде казино ойногон жөнүндө, кумар ойногон жөнүндө, ушул нерсе болбогон нерсе, терс көрүнүш экенин фильм кылып тартабыз деп, Каргыш деген кино сценарийин жазып, эми муну бир эле Кыргызстанга эле көрө турган эмес, башка мамлекеттерге дагы көргөзгөнгө, талапка жооп бере турган кылып тартабыз деп ниет кылган болчук. Акча каражат бир аз көбүрөөк кете турган фильм болгон. Эми ал тилекке каршы ал киши
кайтыш болуп кеткенден кийин мен ошол кинону тарта албай калдым. Азыркы күнгө чейин ушул жүрөктө өгөн маселе ошол. Ошол атыңды башка коем деп тасма тарттыңыз. Анан ошол тарткан тасмаңыз өзүңүзгө көңүлүңүзгө жакты, мындай канааттандыңызбы? Оңой жумуш жок, ар бир нерсени түйшүгү болот. Колдон келишинче аракет кылып тарттык. Эч ким жардам берген жок, өзүбүздүн күчүбүз менен тарттык дегендей. Дамир Норматов деген досум бар, ал була продюсер болуп, экөөбүз мүмкүн болушунча аракет кылып тарттык. Элибизге күлкү керек, көңүлүн көтөрөлү, элди бир жакшы бир маанай менен алаксыталы деген максатта тартылган. Убакыт өтө береткен, мынтип күз да келип калды. Сизге кайсы мезгил жагат жана эмне себептен жагат? Кайсы учурдан эргип аласыз ушул чыгармачылыкка? Мага эң жаккан учур өзү негизи жай. Анан азыркы учурда чоңойгон сайын, бир аз баягы жашоодо жоопкерчилик мойнуңа алган сайын жумушума байланыштуу мага азыркы күз учуру аябай жагат. Сезон дегендей да. Тойлордо ставкаңыз канча эгер жашырбасаңыз? Ар бир жумушуңа канаттанып, ыраазы болуп бергени жакшы болот. Анан эсептешкен дос дагы айрылбайт деп коет эмеспи? Ошонун негизинде өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес кылып ортодо кылып $500. Кыргызда бир макал бар да, атага тең уул, атадан артык уул жана атадан кем уул деген. Ушул макалда сиздин ролуңуз канчалык? Өзүн мактагандан өлгүчө кач деп коет го. Мен өзүм мактагым келбейт. Бул сөздү мен эмес, тескерисинче ушу башка киши сен мынандай баласың деп айтса жарашат болуш керек. Эми ушул кем болбогондо да аракет кылабыз. Анан атаң турганда атаңан артыктагы болуп кеткенинге аракет кылабыз. Атага тең бала болсом мен жакшы эле бала болуп болушум керек деп ойлойм. Өзүңүз бүгүн таптатнак болуп кийинип алыптырсыз. Ушундай формада жакшы бир татынакай кыздын колун кармап үй бүлө күтөйүн деп жүрсөңүз керек. Мыктыбек Арстанбек деген агабыз бар. Үйлөн эртерээк деп урушуп койду. Жалгыздык Аллах таалага гана жарашат депчи. Жалгыз жүргөн дагы күнөө болот депчи. Эми буюрса жакын ортодо январда мен туулган күнүм болот, ошого аракеттенип атам. Мындай сүйүнчүңүз менен тең бөлүшөт экенсиз да. Эрнис мырза, караңгы киргенге чейин жакшы маек курдук окшойт. Маек үчүн чоң рахмат. Сизге үй бүлөңүзгө тынчтык, чыгармачылыгыңызга жетишкендиктерди каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик, элибиздин жакшылыктарында кызмат кылып жүрөңүздөр. Рахмат, жакшы алыңыз.